Мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери этил спиртинин ири партиясын мыйзамсыз ташып кирүү аракетине бөгөт койду. Түндүк чыгыш бажысынын кант убактылуу сактоо кампасына Түркиядан ГКМ ЖЧКнын дарегине жүк ташуучу автотранспорт каражаты келген. Документтерге ылайык ар кандай багыттагы товарлар, аксессуарлар, пластик буюмдар, техника тетиктери жана парфюмерия ташылып келгени көрсөтүлгөн. Бажылык тыкыр кароонун жүрүшүндө декларацияланбаган товарлар, жалпы көлөмү 2373 литр болгон суюктугу бар канистрлер аныкталды. Бажылык контролдун техникалык каражаттарын колдонуу менен аталган суюктук 96% концентрациядагы этил спирти экендиги аныкталган. Товарлар жана документтер камакка алынды. Материалдар мамлекеттик бажы кызматынын тергөө башкармалыгына өткөрүлүп берилди жана кылмыш иши козголду. Тергөө иштерин алкагында контролдонуучу жеткирүү жүргүзүлүп, анын натыйжасында акыркы алуучу Кыргызстандын жараны аныкталды. Мамлекеттик бажы кызматы эскертет, өлкөдө этил спиртинин жүгүртүлүшүн жөнгө салуунун өзгөчө тартиби иштейт. Бул чаралар мамлекеттин экономикалык кызыкчылыктарын жана калктын ден соолугун коргоого багытталган жана Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 8 июлундагы номер 222 жарлыгына ылайык ишке ашырылат.